ушундай сонун жагымдуу чыгармадан кийин эфирибизди алдыга карай улантабыз. Жагымдуу маанай демекчи эле азыр биздин студиябыз ушундай жаркырап өзгөчө сонун маанайга бөлөнүп болуп турат. Анткени студиябызга өзгөчө сонун формалары менен, жагымдуу маанайы менен өзгөчө сонун конокторубуз келип калыптыр. Ооба, негизи студиябызда биз экөөбүз аябай кенен эле чуркап ары бери жүрчү элек, бирок азыркы учурда биз батпай калдык деп коелучу. Студиябыздын коноктору Раян Би тобу бизде конокто, Айзирек, Аделя, Раяна, Адинай жана Айзирек. Кандай жаткы билет экен баары? Ой, ооба. Кандайсыздар? Жакшы, кандайсыздар? Жакшы. Би топтун негиздөөчүсү Раяна сиз, буга чейин негизи канча убакыт болду билеп атканыңыздарга? Группагабы? Жок, негизи жашоодо билеп атканыңыз. Жашоодо баарыбыз кичи кезден бери билебиз. Бала кезден бери чогуу барып чыккансыларга, чогуу бир школдо окуйбуз баарыбыз. Жакшы. Эмне чогуу бир мектепте окугандар ушунча окшош болобу? Ооба. Классташыбыз да барбыз. Канчанчы класс ушунда? 11-ди бүтөбүз быйыл. Жакшы. Негизи окуу менен ушул сфераны алып кетиш кандай болуп атат? Анткени 11-класста алдыда кесип тандоо болот, бүгүн да кесип жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ооба. Анын үстүнө тынбай иштеп атасыздар. Соңку учурда көрүп атабыз. Ооба. Оңой эле пока что школдо окуп аткан үчүн оңой эле болуш керек. Андан кийин университетке тапшырыш керек. Аларды мен ойлоно элекмин, бирок мен ушу бийди эле алып кетем го деп ойлойм да. Би жака тапшырып, жандай актриса болуп кетем го дейм. Бирок бийди мен ушу менен эле чогуу алып кетем. Негизи өзүңүздөрдүн ошол репертуардарыңызда кандай бийлерди билесиздер көбүнчө? Улуттук би, андан сырткары? Бийчилер менен би жөнүндө сүйлөшөлү, Кандай дейсиз? Бизде көбүнчө эле улуттук би, например, кыргызский, узбекский дегендей. Жана заказдар түшкөндө современный бийлерди да билип коебуз. Кээде. Ооба. Кандай болуп атат баягы башкы мындай тартып кетчү чоң инсандар жок, бирок 11-класстын окуучулары эле баарыңыздар бир топ би топту түзүп алгансыздар. Бирок билесиздер деңиздерчи, бирок ошонсо деле мындай өзүңүздөр иштегенде оор болгон жокпу? Жоопкерчиликтин баары мындай тең бөлүнөбү же жалгыз эле бир адамга бөлүнүп калабы? Например, эгер заказ түшсө, биздин жетекчибиз Раяна алар менен сүйлөшөт. Анан жанагындай кыздар келип, жана бийлерди коюуда баарыбыз эле чогуу иштешебиз. Баарыбыз чогуу жардам берип, баарыбыз чогуу бийлерди чогуу коюп. Чогуу жүрөбүз да, мындай жайдыманда. Жогору жактан баштайлык, Айзирек айымдан баштайлык. Келиңиз. Би сиз үчүн эмне? Микрофонду алып алсаңыз болот. Мен үчүн мындайча айтканда жашоо. Бийди мен кичинекей кезимден эле бийлеп келем. Анан ошо Жакыныраак алсаңыз болот. Би сиз үчүн жашоо. Бир сөз менен айтканда, Адинай айым келиңиз. Би сиз үчүн. Би мен үчүн бул жашоо. Мен бийлегенде мындай энергия алам да. Настроениям жок болсо, эси билесем, кадимкидей настроениям көтөрүлүп, кыздар менен чогуу жүргөндө настроениям көтөрүлүп, короче, жашоом да. Сиз үчүн да жашоо. Раян айым. Би сиз үчүн эмне болуш мүмкүн? Баарыбызга эле жашоо болуш керек. Биз үчүн баарыбыз мындай биз чогуу жүргөнүбүз, бул биз үчүн эме да, мындай кандай десем, өзү эле демиш керек. Чогуу жүрүп баардыгы. Ал микрофонду сала бере салыңызчы. Сүйлөп салчу да коебуз. Бул негизинен биз бийлегенде бири-бирибизден мындай ошо Адинай айтып кеткендей эле бири-бирибизден энергия алабыз жана бири-бирибизди кубаттап, дем күч берип турабыз. Ошол. Аделя айым. Сиз сүйлөп атасыз. Мен үчүн эле айта кеткендей эле жашоо болуп эсептелинет. Бийлегенде мен мындай кандайдыр бир күч кубат алам десем болот. Чын эле кыздар менен жүргөндө өзүнүн энергиясы, аурасы бар. Булар менен жүргөндө мындай башкача айтканда маанайым көтөрүлүп, жакшы атмосфераны пайда болот. Эфирден тышкары сүйлөшкөнбүз, башкы демөөрчүлөр боюнча Раян айым. Негизи ошол чын элеби? Жөнүн айтып кетиңиз билесизби? Не жөнүндө? Башкы демөөрчүлөр, формалар, спонсор боюнча. Спонсорбу? Ата-энем. Мага мен кичине кезимден эле мага ата-энем сөз бергенде, мен апам көп танцыларга алып барчу, бийлерге ар кайсы топторгочу. Андан кийин чоңойгондо сен өзүңө бий ачып беребиз деп сөз берген болчу да. Андан кийин мен уже 11-классты бүтүп атам деп ата-энем менен кеңешкем. Анан мен атама айтсам, макул болуп, ошол күнү эле эртеси Мадинага барып, мага бүт немелерди алып бергенде, материалдарды алып берип, анан апам ошондо тигип баштаган. Атам спонсор, апам дизайнер. Бул формалардын баарын апам өзү неметип, тигип, колго тигип чыккан да.
Жакшы, спонсоруңуздар атаңыз болсо, дал ушул дизайнер боюнча апакеңиз жардам берет экен. Анан мисалы ошол кыргыз бийдин өзүндө эле ар кандай жанагы бийлердин түрү болот да. Анан алардын ар бириндеги баягы мимикаларын канча өзүңүздөр ойлоп табасыздар? Мисалы бири-бирине окшошуп калбаш үчүн, өзгөчөлөнүш үчүн идеяларды кантип табасыздар? Тагыра канча убакыт кетет, Ооба. Бир бийге Ооба. биз бир бийди 2-3 күндө коюп бүтөбүз. Баардыгыбыз чогуу кошулуп, ыргыларды уготуп, бирден движение баарына бирден чыгат да, мындай будан бирөө чыкса, экөө чыгат, үчөө чыгат, ушинтип батиле коюп коебуз. Чогуу бирдикте идея менен иштеш. Соңку бир суроо болсун, ким жооп берет болду экен? Кандай адам бийчи болот? Боюзун. Ошондой эле Азирек айткандай эле шыгы бар. Бул жакта труд жана усилие керек да. Эгерде мындай өзүң кызыкпасаң, бул неинтересно да, мындайча айтканда. Өзүң кызыгууң болуш керек да. Жакшы. Дагы 3 айдан кийин окуу бүтүп атпайбы? Анан кийин силердин баардыгыңар жогорку окуу жайга тапшырасыздар. Анан мындай чачырап кетүү коркунучу болбой атабы? Мындай көрүнбөй атабы азыр? Жок. Мисалы кайра тескерисинче балким ошончо көбүрөөк иштегенде, балким группага дагы жаңы кыздар кошулуп, балким саны өсүп эме болуп чыгар. Анан сиздерден өзүңүздөрдө кандайдыр бир бий группаңыздарда талап барбы? Ушул талаптарга жооп берген кыздар биздин бий студиябызга кошула алат курамына дегендей. Раян Битоуна, Албетте бар. Бийилчек, Чоюлчак, Жана Боюзун кыздар болуш керек, желаниясы бар кыздар болуш керек. Кыз келгенде эле сразу билинет да, бийлегиз келеби, келбейби, ошентип эле билип коебуз. Бийлегиз келген кыз болуш керек. бийлейин деген. жок, мен негизи эле бийге аябай шыгым жок да негизи. Балетке барасызбы сиз? Балетке барам, бирок ал жакта мынтип биле албайбыз да. Эмечи деп сизден. Жакшы, сон кандай пландар бар? Соңку суроолордун бири дагы. Азыркы пландар биз формаларды көбөйтүп, кыздарды таанысып, той-пойлорду иштешибиз керек. Ошол. Раян Битоунун кулачын жайып, бардык областтарда филиалдарын ачып, Буюрса. Лондонго буюрса. Сон биз болсо сиздер менен иштешип, дайым колдоого даярбыз. Биз болсо сиздердин Раян Битоуна ийгилик каалайбыз дагы. Бардыгы айтышты го, Уран, жок, Раян Битоунун ураанын сурабай элем. Ураанын аргандыр, слоган. Раян Битоун. Би жана би. Менче бүгүн аз слоган тапкай болуш жерден. Биздин жашообуз деп койлу. Би бул биздин жашообуз. Кандай экен? Сакалдырок. Точка таптыңыздар. Ооба. Би бул менин жашоом, биздин жашообуз деген инсандардын биин азыр бир аздан кийин көрөбүз. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин экрандан эч кайда алыстабаңыздар. Енді Силе каналы Таң шоу программасы. Биз азыр бир аз убакытка кухняга барып келет, андан кийин кайрадан дал ушул айымдардын биздин студиябыздагы биин көрөсүздөр.